Саламатсыздарбы? Эфирде эл өкүлдөрүнүн апта ичинде көтөргөн маанилүү маселелерин баяндаган парламент бөлүүсү. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Төрага Нурланбек Шакиев Жалал-Абад жана Ош облустарындагы социалдык объектилерди кыдырып элдин үнүн укту. Bir жерде лоток жок, bir жеринде суу ага турган атайын ийистер жок. Бүт бардыгы жөн эле жасап койдуңар азыр мына. Ушу менен кар түшөт да калып кетет. Манас эл аралык аэропортунун бүгүнкү абалы. Эл депутаттары аба майданында болушту. Өспүрүмдөрдө өлүмгө жетелеген энергетикалык суусундуктар. Парламентте аталган суусундукту өлкөгө ташып келүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Бу жумада Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Жалал-Абад жана Ош облустарында жумушчу сапары менен барып, бир катар социалдык объектилерди кыдыруу менен карапайым калктын суроо талаптарын укту. Өлкөдө жасалып жаткан иштер, аймактарда ишке ашып жаткан реформалар боюнча айтып берген спикер баштаган депутаттарга жергиликтүү эл ыраазычылыгын билдиришти. Төраганын кыдыруусу алгач Жалал-Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинен кабар алуу менен башталды. Өзгөчө балдар тарбияланган жайга барган Нурланбек Шакиев алардын шарты тарбиялоо процесстери менен жеринен таанышып чыкты. Мекемеге республиканын бардык булуң бурчунан 4 жаштан 18 жашка чейинки ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кабыл алынат. Азыркы тапта мында 110 бала бар. Спикер бул мекемеге барар алдында кандай муктаждык бар экенин тактаган. Өз кезегинде мекеменин жамааты кичи автобус зарыл экенин белгилешкен. Төрага резервдик фондунан каражат бөлүп, аталган мекемеге спринтер үлгүсүндөгү кичи автобусту белекке берди. Биз былтыр ушул күнгө утурлап Сокулуктагы атайын үйгө барып сурадык. Эмне маселе сиздерде негизги борчуңдуу десем ошондо айтышты. Бизде чоң маселе ушул балдарды шаардагы ооруканаларга ташууда аябай чоң кыйынчылыктар бар. Ошого бир микроавтобус берсеңиздер, бир кичи автобус сатып берсеңиз жакшы болот эле деп айтышкандан анан угуп ошону тез арада аз убакытта аткарып Сокулукка ошону жасап бердик. Алып бергенден кийин абдан ыраазы болуп айтышты, ушул бизге керектүү нерселер деп. Анан ошондон кийин биз муну чоң көйгөй экенин түшүнүп, өлкө боюнча ушундай атайын үйлөргө жылыга ушул Жогорку кеңештин төрагасынын фондунун атынан ошо фонддун эсебинен микроавтобус сатып берүүнү максат кылдык, пландадык. Мына быйыл мына ушул алдыңыздарда турган кичи автобусту сиздердин үйүңүздөргө белек кылып алып келдик. Базаркоргон районунун Жуон айылындагы жаңы мектептин ачылыш салтанатына да Жогорку кеңештин төрагасы баштаган депутаттар катышты. Мында дээрлик 34 жыл илгери курулган имарат эчегали эскилиги жетип, окуучулар авариялык мектепте билим алып келишкен. 225 орунду жаркыраган имараттын кызыл тасмасын кескен төрага соңку учурда өлкөдө жасалып жаткан иштерге токтолду. Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргызстанда 200дөн ашык мектеп курулду. Быйыл анын 100 мектепти курганга биз максат кылганбыз. Ошонун 90дон ашыгы курулду. Мына жаңы жылга чейин калган 10 чактысын бүтүрүп, толугу менен биз максатыбызга жетишкен болобуз. Ушул жерде Кудай буйруса келечекте ушу кыргыз мамлекетине эмгек кызмат кылган, чыган патриот ул-кыздар сөздөн бүтүрчүлөрдөн болуп чыксын. Андан соң спикер баштаган депутаттардын кыдыруусу райондун Жомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия жатак мектебинин абалын көрүү менен уланды. 1960-жылы курулуп, андан бери капиталды оңдоп түзөөдөн өтпөгөн окуучулардын жатаканасын жаңылоо зарылдыгы турат. Бул көйгөй менен жеринде таанышкан Нурланбек Шакиев мугалимдердин суроо талаптарын эске алуу менен келе жаткан жылы курулуш иштерин баштоону кароого убада берди. Буйруса ушунун бардыгын баргандан кийин биз мына ушул төртөөбүз отуруп алып, бул жердеги сөздүн бардыгын кайрадан козгоп, буларды чакырып да мына кийинки жылга муну кириш керек, мындай болуш керек деп туруп киргизип алып, анан Кудай кааласа аягына чейин көзөмөлдөйбүз. Көзөмөлдөп анан жакынкы 1-2 жылда ашып кетсе, ушул жерге келип сиздер менен жүзүбүз, маңдайыбыз жарык болуп ачканды Кудай насип кылсын бизге. Аны менен катар Жогорку кеңештин спикери Базаркоргондун Тоо тарабындагы Карой айылындагы мектептин пайдалануун түптөөгө да капсула салды. Төрага баштаган иш шыр бүтөт деп тилек кылган айыл тургундары
курулуш иштери да батыраак бүтөт деген үмүт максатта турушат. Айылдыктардын бул сыяктуу талаптарын уккан төрага Нурланбек Шакиев курулушту өз убагында бүтүрүү талабын койду. Ушундай мектеп, заманбап мектепти курдуруп аткан ушу биздин базар болон жигиттерге да чоң рахмат айтышыбыз керек. Аткаруу бийлиги, аким, губернатор, министрлер кабинети бардыгыбыз биргелешип иштеген үчүн ушундай иш болуп атат. Жумушчу сапарынын алкагында убакыттын тардыгына карабай, төрага ушул эле райондун Көктөндү айылындагы номер 15 Жумалы атындагы орто мектебинин абалы менен таанышып, анда иштеген мугалимдер жана айыл тургундары менен жолугушту. Соңунда мектептин алдындагы аянтчага арчанын көчөттөрүн отургузуу аземине катышты. Мындан тышкары парламент башчысы баштаган депутаттар Оогантала айылындагы оорукананын курулуш иштери менен да жеринде таанышты. Каржы жагынан маселе болбойт. Акча бар. Илгери ушундай жерлерге келип, не деп айтсам экен, бир сөз айтып алып, эртең ушул сөзүмө жооп бере албай качып жүрбөйүн, жергөс болуп, жер тиктеп калбайын деп корко турган болсок, азыр андай эмес. Азыр биз башыбызды тике көтөрүп айтабыз. Казынада акча бар. Иш сапардын экинчи күнү Ош облусунун Карагулжа районунда уланды. Анда төрага Капчыгай айыл аймагынын Караташ айылына курулган Ысак Жорокулов атындагы орто мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Өлкөдө ишке ашырылып жаткан реформаларга токтолгон төрага экономикалык жааттагы жетишкендиктер тууралуу да сөз кылды. Акыркы 3 жыл аралыгында айлык майналар, жөлөк пулдар, пенсиялар эселеп көбөйтүлгөнүн эске салып, дагы көтөрүү маселеси да каралып жатканы маалымдалды. Бүгүнкү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич баштаган команданын туура саясаты. Экинчиси жемкорлук, коррупция менен күрөшүү, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, салык саясатын ыраттуу жүргүзүү. Мына ушулардын натыйжасында, талбаган эмгектин натыйжасында ушундай жакшы көрсөткүчтөр болду. Андан ары төрага баштаган депутаттар Карагулжа районундагы иш сапарынын алкагында Мырзеге Карагулжа Алайкы унаа жолунун абалы менен таанышты. Эл аралык маанидеги жолдун жалпы узундугу 138 чакырымды түзөт. Быйыл 8,2 чакырымын оңдоп түзөө үчүн 57 миллион сом каралган. Бирок жасалып жаткан иштердин сапаты талапка жооп бербегендигине күбө болгон төрага тиешелүү жетекчилерди көзөмөлгө алууга чакырды. Мына азыр карап келип атам жолду. Эч бир неме нормалар сакталган эмес да, мына транспорт министрлиги. Мына жолго суу кирбейт деп эч жерден кепил боло албайт. Бир жерде лоток жок, бир жеринде суу ага турган атайын иістер жоқ. Бүт бардығы жөн эле жасап койдуңар азыр мына. Ушу менен кар түшөт да, калып келет. Жазында мына жолду таппай калыш толук мүмкүнчүлүк. Ушул канча айттым, мына сапаттуулар да же жөнүнө көздөн коймошолбой, мисалы сапаттуулар. Быйылкыда деген жок. Мурдагы план бардыгын айтыңыз десе айта албай атасыз. Даяр эмеспиз. Ошол жактан келсеңиз көрдүңүзбү жолдорду кандай? Элдер айтып атпайбы? Жаңылган машинасы бир жерде талкууланып атат дейт. Зат жасап кымбат. Иш сапардын соңу Карагуз айыл аймагында жыйынтыкталды. Калматай айылында мектеп спорт залынын долбоорун көрүп чыкты. Алсак аталган спорт залдын пайдалуу 2020 жылы түптөлүп, бирок курулушу токтоп калган. Ал эми имаратты толук бүтүрүү үчүн 18 миллион сомдон ашуун каражат талап кылынат. Мына спорт залдын көрүнүшү дагы, баасы дагы мисалы үчүн мага жаккан жок. Бунун кантип салат, кандай кылып салат, анан мындай көрүнүштөгү спорт зал азыр биздин 21-кылымдын шарттарына көрүнүшү такыр туура келбейт. Биз салып аткан спорт залдар мындай эмес. Мына биз канча спорт залды ачып кетип атат, канча спорт салдык. Биз бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек. Биз жок дегенде 5-10 жыл алдыга жашашыбыз керек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин аймактарда болгон иш сапарында көтөрүлгөн маселелер жана берилген ар бир тапшырмалар парламент жыйындарында да көтөрүлүп, депутаттар тарабынан көзөмөлдө болоору белгиленди. Жогорку кеңеш милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Анда 2023 жылдын отчету келерки алдыдагы жылдардын бюджетинин планы парламентарийлердин кароосуна коюлду. Аталган фонддун кирешеси 2024 жылга 29 миллиард сомду түзөрү айтылууда. Чыгаша бөлүгү жана суроо жооптор кененирээк кийинки репортажда. Жогорку кеңештин жалпы жыйында мыйзам долбоорлору тууралуу маалыматты саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев берип, жасалган иштер, алдыга коюлган иш план, каржы булактары тууралуу сөз кылды. Бюджеттин жалпы көлөмү 29 миллиард 855 миллион 482 миң сом суммасында түзүлдү. Же ички дүң продукциясы 2% пайызын түзөт.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин киреше бөлүгүн түзүүнүн булактары булар 22 миллиард 580 миллион 242 миң сом республикалык бюджеттин каражаттары, 4 миллиард 702 миллион 669 миң сом социалдык фонддон түшүүчү милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттары. Келерки 2024 аталган фонддун бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсүнүн көбөйүшүнө байланыштуу 791 миллион 410 миң сомго көбөйтүлгөн. Талкууда депутат саламаттык сактоо жаатында өтө орчундуу проблемалар көп экенин көтөрүп, ооруканаларда бейтаптарга дары дармек үчүн ар кайсы дарыканага жөнөтүүнү токтотуу керектигин белгиледи. Пациенттер больницаларга барганда айтып атышат да, дарын алып кел дейт. А частный больницага барсаң, ошол жерде и дары бар, сразу бүт барын кылып беришет да. Эми процедура кылганда ошон дарыны издебей, ошол жерде эле болуш керек да бүт дарылар негизи. Ошондой эле эл өкүлү саламаттыкты сактоо тармагында кадр маселесин чечүүгө чакырды. Участковый аймактык врачтар депчи, эми бардыгы келип ушу акчага такалып атат, ошо реформа кыласыз, ошо реформа карасаңыз жакшы болот эле да, үймө-үй кыдырып, врачтын санын көбөйтүп, мына бир канча врачтар жүрөт, иши жокчу, Россияда чет жакадачы. Эми ушу бардык эмнеге такалып атат, айлык маянага такалып атат, туурабы? Айлык маянаны жогоруласаңыздар, келишет, иштешет болчу. Мына врачтар жетишпей атат да. Дары дармектерди сатууда баа саясатын жөнгө салуу муктаждыгы бар. Кыргызстандагы дары ташыган компаниялар, дары дармек ташыган баасы 10 эсе кымбат баада сатылып атат да. Үмүткан Нургазиевна, ушул баа саясаты, анан ушул биздин мыйзамдардын аткарылышы, ошо боюнча бир жакшылап бир көзөмөл кылып койбойсуңар, прокурорский көзөмөл керек болуп атат окшойт деп атам да буларга. Каракөл, Ташкөмүр шаарларындагы ооруканалардын абалы өтө начар. Каракөлдүн больницасына барып келдим мен. Конечно, мен берген жардам ал жакта бир кичинекей болушу мүмкүн. Эшиктин алдын жок дегенде бир 50 метр жерде 60-20 метр цемент этип бердик. Но тем не менее ичине кирсең, айтып атпайм, ал жерде киши дарыланып чыкпай эле ооруп чыгасың кайрачы. Онкологиялык илдетке кабылгандарга колдоо керек. Ошол жерде биз дагы көбүрөөк акча каражатын бөлүп берсек, анан оштогу баягы сиз билген балдардын онкологиясы бар, гематология, ошого дагы көңүл буруп жаңы ошол жерге отделение кылып берсек, аларга абдан жакшы болот эле да. Балдар ооруканалары тартыш. Алдыда алар үчүн жаңы имараттарды куруу планда барбы? Балдар ооруканасы абдан жетишсиз да. Бүгүнкү күнү балдардын оорулары көп болуп атат. Өзүңүз көрүп атасыз. Ушуга бир алдыга койгон пландар барбы? Детский больница куруу, бир өзүнчө бир чоң бир жерлерди бөлүп алып, ошол жерде чоңураак кылып куруп, балдарга шарт түзүү. Азыркы кезде эң эле чоң проблема бул Бишкек шаары, Ош шаары болуп атат. Ошол эле жерде мынакей биз 4 балдар поликлиникасын ачтык. Ошол эле кезде дагы азыр жаңы жылга чейин дагы эң чоң 2 этаждуу балдар поликлиникасын ачабыз. Жыйынтыгында жогорку кеңеш милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берди. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин бул жолку көчмө жыйыны Манас эл аралык аэропортунда болду. Эл депутаттары аталган аэропорттун учурдагы абалы менен таанышып, жарандык авиация кызматынын жана аэропорттун жетекчилигинин сунуш пикирлерин угушту. Адегенде жогорку кеңештин депутаттары учуп конуу тилкеси, техникалык тейлөө кызматтары менен кыдырып таанышып чыгышты. Капыстан келүүчү өзгөчө кырдаалдарга кандай даярдыктары бар экендиктеринен маалымат алышты. Кий болсо электрический неме? Бензопила и неме? Ошол мындай кесип неметтиң да, ушундай агрегаттарга жалаңган. Ошондон анан кийин еще освещение берген ошол жака. Барганда освещение беребиз, жашына калып ошонун баарын ордоту менен ошол убактагы жете турган машина да. Ал эми аэровокзалдын ичиндеги жүргүнчүлөр үчүн түзүлгөн шарттар, көзөмөлдөө өткөрүү пункттары, жүктөрдү кабыл алуу жайларын көрүп, акыркы жылдары кандай оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканына күбө болушту. Аябай плачевный участоктарды определять эттик. Январдан баштап ошол участоктордун полный ремонттулай жатабыз. Өзүбүздүн күчүбүз менен эле проект жасап, дизайн жасап, единый бир эме менен ансамбль менен жасайлы деп атабыз. Жыйындын жүрүшүндө баягы эле арзыбаган айыппулдун айынан уча албай калып жаткан жүргүнчүлөрдүн айыппулун ошол эле аэропорттон алып калып, жолдон калтырбай учуруп жиберүүнү уюштуруу маселеси козголду. Я понимаю, что это сложно, это цифровизация, это нужно все министерства, судоисполнители подключать.
Он двигается вообще? На каком этапе? К сожалению, нам не дали такой доступ, потому что, говорят, эта база, во-первых, дается снятие ареста только следователям, и, во-вторых, это секретная база, и мы, как гражданские, нам не дают доступ. Да? То есть, если сиздер жардам берсеңиздер, мы готовы все это сделать. Жерлерде реконструкциялоодон өтүп жаткан аэропорттор аркылуу жүргүнчү ташуу кандай шарттар менен жүрүшү мүмкүн? Таласка курулуп атат, Нарына курулуп атат аэропорттор. Ушулардын кандай перспектива визадасы болобу? Болот обязательно. Таластан кышында болсо просто келиш, это эки перевалдан өтүш була проблема. Алдағы болот. Мисалы үчүн Таластан биз Караколго чабабыз, Таластан Ошко, ушундай рейстер болот да. Аксы, Алабука, Чаткалдын эл үчүн ыңгайлуу боло турган Кербендин аэропорту оңдолуп бүткөн. Бүтүнчөсү барды кеңейтилди, учууга конууга даяр деп быйыл эле августта ачылды эле да. Ошол боюнча качан ачылат эле? Эми жумада аудит менен чыгышат, анткени перевозчик өзү дагы барып, гражданская авиация аудит кылгандан кийин өзү да барып көрүш керек. Учуп конуу тилкесин көрүш керек. Соответствует, не соответствует. Мен самолетум чейте конгондо жана безопасный конуп, мен безопасно учуп кете аламбы деп алар аудит кылышат да. Жыйында айтылгандай, коңшу өлкөлөрдө аэропортторго айрыкча көңүл бурулуп, ырааттуу өнүгүү жолуна түшкөн. Эгерде бизде да сервистик кызмат көрсөтүү, дагы бир учуп конуу тилкесин куруу, жарандык авиацияны өнүктүрүү колго алынбай турган болсо, анда ырыныктын шартындагы атаандашуудан утулуп каларыбыз турган иш. Бир эле кичинекей мындай взлетный полосадан бетон үзүлсүн, двигателин тийсин, $1 миллион. Ошентип өтүрүп эле жок болосун. Поэтому вы должны ставить прежде всего одну задачу сейчас. 500 гектарды алып туруп, второй взлетный полос надо строить. Эгер сунуш берсеңиздер, жогорку кеңештер биз карайлы, Самудин. Олустан келишинче жардам берели, ушу тармакты көтөрөлү, анткени экономикабыздын бирден бир локомотивин бири да бул. Манас аэропортуна дагы бир учуп конуу тилкесин куруу боюнча бир нече долбоор иштелип чыккан. Соңунда чыгымдары азыраак натыйжалуу вариантына токтолушкан. Жаңы инфраструктураны бияка алып барып, бүт коммуникацияны алып барган бул өтө кымбат болот. Ошон үчүн баягы биз эми карызга алып өзүбүз кургандан кийин жанагындай эле жыйынтыкка келдик, что бул жерге эле коебуз аэровокзалдын өзүнүн терминалды. Бирок взлетно-посадочный полоса экинчиси болот. Отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин отурумунда жер казынасы жөнүндө мыйзамынын 12 беренесинин аткарылышы тууралуу комитеттин чечиминин аткарылуусу тууралуу маалымат угулду. Анда кымбат баалуу металл, кен байлыктарды чалгындоо жана аларды изилдөө иштери, кендерди иштетүүгө инвесторлорго лицензия берүү маселелери талкууланды. Бул маселе боюнча маалыматты Кыргыз геологиялык кызматынын директору Эмиль Осмонбетов берди. Анын ырастоосунда Кыргызстан тоолуу кен байлыктарга бай өлкө. Андыктан кымбат баалуу металлдардын 1020 түрүн кездештирүүгө болот. Бул алтын, күмүш, жез, вольфрам, молибден, сейрек кездешүү металлдар, сурма, калай, темир рудалары, коргошун жана башкалардын аянта эске алынган. 2023 жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын мамлекет балансында кендердин запастары алтын 847 тонна, калай 210 000 тонна, вольфрам 120 000 тонна, сурма 274 000 тонна, сымап 43 000 тонна, берили 26 000 тонна. Жер казынасы боюнча 12 берененин талаптагыдай аткарылышына депутат өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Ушул жылы кен байлыктарды иштетип көзөмөлгө алуучу агенттикке мамлекет тарабынан 20 миллион сом бөлүнгөн. 7 миллион сому гана иштетилген, калган 13 миллиону кармалып турат. Себептерин эл өкүлү тактады. Алынган каражатты максаттуу пайдаланганга даяр болушуңар керек да. Кыргыз геология. Азыркы күндө 20 миллион алып туруп, анын 7 миллион араң асфальт этасыңар. Калганын иштете албай атасыңар. Ошону кандай реформалоо керек? Сиздерде бир конкреттүү бир пландар, алдыда проекттер барбы ошол боюнча? Албетте бар. Бул 7 миллион бүгүнкү күндө освоение болду, сиз айткандай. Калган бир 33,5 миллион калганы, бул өзүнүн эрежеси бар госзакупканын. Алар бизге отчеттор тапшыргандан кийин, приемка алгандан кийин биз акчаны бул жыл бүткөнгө чейин төлөп беребиз. Депутат республикадагы мунай менен газды иштетүүгө запастар бар экенин айтып, аларды туура иштетүү жана лицензияларды берүү керектигин белгиледи.
Kança bizde запас бар, лицензия берилди, мынерде өзүңөр айтып атсыңар, изилдеп таап чыктык, 454 миллионов кубов бар, нефть мынча бар деп. Ошонун кандай иштер жүрүп атат? Давайте ушу менен иштейик. Президентибизге жардам беребиз, мамлекетти байытабыз, казынага саласыңар ошол жерден, мамлекеттин казынасына акча жатпайбы? А эмнеге ал жатыш керек да, аны башка мамлекеттер алып кетип калыш керек. Аны мен айтып аткан жокмун, жөнөкөй адам кыйкырып атат ошол жерде. А эмнеде отурат бүт министрликтерим бар, билбейбиз деп. Чалгындоо жана кымбат баалуу металлдарды изилдөөдө ишке мамлекеттик кызматкерлер же жеке фирма надистери тартылабы? Өзүңүздөр күч менен изилдеп атасыздарбы же частный жеке менчиктеги компанияларды чакырасыздарбы? Эми баягы чалгындоо ана изилдөө иштер 90-ч жылдар өзүңөр билгендей частный компания берилген. Бирок баягы тематическая работа, мен айтып кеткен 6 тематическая работа боюнча 22 миллион сом бөлүнөт. Албетте аз. 2023 жыл аяктап калды. Эми келерки 2024 жылы сыртка концентраттарды ташуу боюнча бөгөт коюу керектигин депутат билдирди. Декабрда ушу 31 декабрь менен концентранттарды ташып чыгуу токтойбу же 24 жылда ташып кете беришеби? Не болот? Эч ким жооп бере албайт буга. Эч ким жооп бере албайт. Эч кимиңер жооп бере албайсыңар. Сунуш пикирлер менен маалымат эске алынды. Бул апта парламенттин тармактык комитетинде абактагылардын санын азайтуу, жаза мыйзамдарын гумандаштыруу жана сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу үчүн үй камагына чыккандарга электрондук чип орнотуу сунушталды. Электрондук көзөмөл браслет түрүндө жана смартфондорго чип салуу түрүндө болушу мүмкүн. Темага алдыдагы сюжетте кененирээк токтолобуз. Мыйзам долбоорунун демилгечилери билдиргенде электрондук билериктин жардамы менен кылмышка шектүүлөрдүн жайгашкан жерин жана зомбулукка кабылган адамдарга жакындаган радиусун байкоого болот. Аталган демилге парламент тарабынан колдоо тапса, кылмыш процессин алдын алууга шарт түзүлмөкчү. Азыр мурун биз силерге айтып берип атканда ар кандай браслеттер болот дегенбиз, буткага коюлат, тагылат, колго деп. Биз азыр мына көзөткөн алып келдик. Бул уже тестирлөөдөн өткөн браслет, саатка окшош эле. Бүт функциялар ичинде бар. Биз ушу тестирлөөдөн буну өткөрдүк. Жана башкача айтып кетиш керек дагы бир нерсени. Электрондук байкоо деген бул электрондук браслеттерге гана байланыштуу эмес. Ар кандай техникалык каражаттар колдонушу мүмкүн. Электрондук байкоо оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандарга колдонулбайт. Чиптер экономикалык кылмыштарга шектелип, сыртка чыкпоо тил-каты менен үй камагына бошотулгандар жана башка жеңил кылмыштар үчүн колдонулат. Чын эле ушул мыйзам элге пайда болсо, биз албетте колдоп беребиз. Мисалы, эми түрмө менен адамды коркутканча мына талим тарбиялык багытта чын чип менен контролдоп эстей турган жакшы багыттар болсо, бул эң жакшы долбоор, жакшы мыйзам болот да. Бизде көбүнчө турганда экономикалык иштер боюнча көбүнчө камакта отурушат да. Бул электронный наблюденияны биз киши өлтүрүштөргө, убийстволорго, изнасилованияларга колдонбойбуз да, бул аларга арыз эле кетет. Бул баягы экономический кылмыштар, баягы ущерб чоң болгондон, ущерб төлөнбөй турганда, анан кийин айтып кеткендей эле, эгерде жашаган жери башка областта болсо, бул Бишкекте болуп аткан болсо, ошондо биз ушуну электрондук браслетти колдонсок болот да. Шектүүлөргө тагылуучу электрондук билериктердин баасы $100 $1,5 миң чейин. Талкууда эл өкүлдөрү электрондук чиптер кайсы каражаттын эсебинен сатылып аларына кызыгышты. Бул экономикалык кылмыш менен кармалган же болбосо айыпкердин бул баарына колдоносуз деп атат. Экономикалык кылмышка кимдер түшүп атат? Өзүңүз билесиз. А ошолордун бир бөлүк кылып өздөрү сатып ала турган кылса болбойбу экономика? Мисалы, эгерде ошол кайсы кимдин каражатынан сатып алат? Эгер күрөөгө ошол айыпталуучу өзүнүн каражаты жок болсо, сатып алган акчасы жок болсо, ага ордуна ким сатып берет? Правительство отказывается от пункта 4, залогко койбойт. Полностью өкмөт өзү камсыз кылып берет. Ошол туура. 4 пункттан биз баш тартып атабыз. Бирок айрым эл өкүлдөрү чет жакта издөөдө жүргөн айыпталуучуларга карата видео конференция түрүндө сот отурумдарын өткөрүү акыйкат болору күмөн жаратарын билдиришти. Эртеңки күндө могу сиздердин видео конференция дей турган жанагын кыла турган болсок, биздин жарандар же болбосо ошол эле кылмышка жасаган кишилер, ошол эле адам өлтүрдү же болбосо коррупциялык элементтер менен болгон кишилер биздин Кыргызстандын сыртына чыгып кетет. Бул жактан тергөөчүнү сотту сатып алат, соттун чечими кайра караганга жатпай калат.
Экинчиден видео конференция деп атасыз, ошол жакта эле мына бизге канча деген биздин жарандар качып жүрөт. Соңында укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп берди. Калктын ден соолугун коргоо, өзгөчө өспүрүмдөр арасында өнөкөт ооруларды азайтуу максатында Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде энергетикалык суусундуктарды өлкөгө алып келүүгө тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору сунушталды. Мындай ичимдиктер ден соолукка кандай зыян келтирет? Кененирээк кийинки репортажда. Энергетикалык суусундуктардын айрым түрлөрүнүн бир порциясында 100 мг кофеин камтылган. Бул кадимки порциядан 8 эсе көп. Мындай суусундукту ичүүдө өзгөчө жашы жете элек өспүрүмдөргө өтө кооптуу болууда. Аталган суусундуктун бир банкасында 27 кашык кант камтылган. Демилгечи депутат Улан Бакасов аталган мыйзам долбоору элдин ден соолугун коргоо максатын көздөрүн айтат. Дарыгерлер мындай каражаттар тез колдонуу, жүрөк кан тамыр эндокриндик нерв системаларында көйгөйлөр жаратышы мүмкүн деп эскертишет. Жада калса энергетиктердин ашкыча дозасы өлүмгө алып келген учурлар катталган. Көбүнчө адамдар мындай суусундуктарды ичип, ден соолугунда кандай коркунуч туудураарын билишпейт. Энергетикалык суусундуктарды тыюу салууну жактаган бир нече себептер жана аргументтер бар. Жыйында эл өкүлдөрү саламаттыкты сактоо министрлигинин энергетикалык суусундуктун терс таасири тууралуу илимий далилдердин бар жогун такташты. Илимий жактан кандай негиздеме берилген энергетикалык суусундуктарга илимий изилдөөлөр алды, научный методдор аркылуу кандай жыйынтыктар чыккан? Чындыгында ушундай зыяндуу жактары аныкталганбы? Ооба, илимий жактан аныкталган. Айрыкча жанагы өзү бир суточный деген жанагы эмеси бар да, нормасы бар. Ошодон ашып кеткенде жана айтылып аткан нерселер бар. Биздин жаштардын арасынан биз өзүбүзчө мындай опрос кылып да көргөнбүз да, чын деле бир банка менен токтоп калбайт экен. Экинчи банка, үчүнчү банка бул эң коркунучтуусу ошол да. Өлкөдө энергетикалык суусундуктарды жашы жетелектерге сатууга тыюу салынган. Бирок ага карабай жаш өспүрүмдөр арасында бул суусундукту ичип жүргөндөр көп кездешет. Потому что у нас уже в законе есть о том, что нельзя продавать детям, нельзя продавать несовершеннолетним и нельзя продаваться, чтобы в радиусе 100 метров в обучающих учреждениях. Но этот закон на сегодняшний день, она никак не исполняется и никем она не контролируется. Я просто вот как свое предложение хочу внести, да, если мы хотим, чтобы этот закон работал, и если мы хотим, чтобы были какие-то результаты, то надо это нам отработать, чтобы был какой-то госорган, который будет реализовывать именно контроль исполнения этого закона. Комитет төрайымы Венера Райымбатчаева өзүнүн медициналык тажрыйбасында мындай ичимдиктен кийин жүрөк оору менен кайрылгандар көп болгонун белгиледи. Биздин именно ошо кичинекей балдарыбыз сахарный диабет болуп атат. Биринчи тип сахарный диабет. Азыр ошо кичинекей биздин ошо балдарыбызды жакшы мындай бир леченияга биз ушундай муктажбыз биздин Кыргызстан. Себеби деген биз бүт инсулиндерди жана высококачественный инсулиндерди да албай атабыз. Азыр пока бизде мүмкүнчүлүк жок. Туурабы, Бөбүчан Камчыбековна? Ошо сахаросодержащий бул да кирет да, туурабы, энергетический суусундук? Талкуунун жыйынтыгында комитет мүчөлөрү сунушталып жаткан мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп, бул демилге калктын өзгөчө жаш муундун ден соолугун коргоого багытталгандыгын баса белгилешти. Бүткүл дүйнөлүк мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата Ош облусунун Алай районунда майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Иш-чара Примов кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулуп, ага Жогорку Кеңештин депутаты Улам Примов, президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Эрнис Толтоев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Майрамдык салтанатка Алай районунун аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген 100 бала чакырылып, алар үчүн концерттик программа тартууланды. Ошондой эле балдар үчүн Примов фонду тарабынан даярдалган таттуу белектерди Жогорку Кеңештин депутаты Улам Примов тапшырды. Мамлекет тарабынан болгон, өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күнү пособие тарабынан болгон күч-аракеттерди көтөрүлүшү боюнча, ошондой эле ушул багуучу көрүүчүлөргө дагы акча каражатын эмдиги жылдагы көтөрүп берүү жагы да каралып атат. Мен ойлоймун, ушунун баардыгы ушул биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга мамлекет тарабынан болуп аткан аракет. Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесине баш багып Кеңеш KG сайтынан окусаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.